Берүүз улантабыз Кытайдын өпкөнү сезгенкен жаңы вирус биринчи катталган Ухань шаарында коомдук транспорттун каттамы токтотулгандан көп өтпөй коңшулаш жайгашкан Хуаньгань шаарындагы ушундай эле чечим кабыл алды. Ухань шаарынын бириги темир жол бекети менен аэропортту дагы жапты. Жаңы вирустан өлгөндөрдүн саны 20га чамалады. Аны жуктургандар 450дөн ашты. Кытайга канаатташып турган Кыргызстан баштаган Борбор Азия мамлекеттери дагы коопсуздук чарасын көрүп жатат. Сөз Элеонора Бейшембек кызында. Жаңы опурталдуу вируска байланыштуу 9 миллионго чукул эл жашаган Ухань шаарында 23 январдан тартып коомдук транспорттор убактылуу каттабай калды. Ошондой эле темир жол бекеттери, аэропорт дагы жабылды. Кытай бийлиги ухандыктарды шаардан чыкпоого, эл көп топтолгон жерлерден оолак болууга жана башка жарандарды Уханга барбай турууга чакырып жатат. Баштапкы маалыматтарга караганда илдет шаардагы балыктын, канаттуулардын жана жылан, коён өңдүү жан жаныбарлардын эти сатылган базардан уламтыраган. Мындан улам Уханда эт сатууга дагы убактылуу тыюу салынды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун чукул кырдаалдар комитети 22 январда жыйынга чогулду. Комитеттин башчысы Диде Усси абалды байкап талдап жатышканын айтты. Чукул түзүлгөн комиссиянын жыйыны учурунда вируска байланыштуу жагдайга, анын жайылып кетүү коркунучуна баа бердик. Бизде албетте Кытай бийлиги гана берген маалымат бар. Ал жакында катталган фактылар менен гана чектелет. Комитет бул маалыматты терең талдап, анализдеп, уюмдун жетекчилигине сунуштарды берет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 24 январда дагы чогулганы жатат. Уюмдун башкы директору Тедрос Аханам Гебрееш Бейжиңдин ооруга каршы чараларын белгиледи. Биз Кытай бийлиги менен күнү-түнү байланыштабыз. Дээрлик күн сайын алардын саламаттыкты сактоо министри менен кабарлашып турабыз. Алардын илдетке каршы чечкиндүү чаралары көрүп жатышат. Алар өз өлкөсүндө эле бул илдеттин жайылышын гана көзөмөлдөбөстөн, дүйнөгө тарап кетүү коркунучун дагы азайтып жатышат. Мунун алдында Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 2 адам Кытайда катталган жаңы вирус жуккан болушу ыктымал деген шек менен ооруканага жаткырылганы маалымдалган. Бирок вирус жукканы аныкталган жок. Вирусту жугузуп алгандар АКШда, Жапонияда, Түштүк Кореяда жана Таиландда да катталды. Маалыматтарга караганда өпкөнү сезгенкен бул вирус дем алуу органдары аркылуу жугат жана адамдан адамга өтөт. Орусия вируска байланыштуу көзөмөлдү күчөттү. Кытайга канап ташышаган Кыргызстан баштаган Борбор Азиядагы мамлекеттер дагы чара көрүп жатат. Адистердин айтымында жаңы илдетке дабаа болчу дары жасап чыгарууга кеминде жарым жылдай убакыт кетиши мүмкүн. Элеонора Бейшембек кызы, Азаттык.